Альбина Имашева 2 жыл катарынан жылдын супер актрисасы номинациясында жеңүүчү болду. Аял ийгиликке жетсе, анын аркасында күчтүү эркек турат, дейт актриса. Альбина Имашева 2 жылдан бери жылдын супер актрисасы наамын жеңип келе жатат. Албетте наамдын аркасында чоң эмгек жатат. Бир эле мисал, Кыргыз драм театрынын суук сахнасында жулуу күрмө кийген биз дирилдеп үшүп калдык. Ал жука көйнөк менен отуруп маек берди. Сахнага чыкканда ичибизден от күйүп, баарын унутуп калабыз деген актриса менен кызыктуу маек курдук. Маалымат булагы Супер KG. Асоль Молдокматова гимнастикага 11 жылымда арнадым. Коомдук ишмер, белгилүү журналист, телеалпарчу Асоль Молдокматова келбеттүү болуш үчүн эмне кылыш керектигин тууралуу пикир бөлүштү. Мен өзүмдү реалимди түзөм. Кооз, жаркын, өзгөчө мен үчүн спорт деген эмне? Бул биринчи кезде тартип. Гимнастикага 11 жылымда арнадым. Жана дал ошол мени тонуста болуума, тамырымды кармап туруума өбөлгө болду. Бойду түз алып, жеңилдик басуу, ийкемдүүлүк, айтор баарында. Кыздарыңыздарды эрте жашындан эле гимнастикага бериңиздер. Жана алардын кандай сулуу болоорун көрөсүздөр, деп кеңешин берди телеалпарчу. Эскерте кетсек, жакында эле Молдокматова онкологиялык оорудан айыкканын сүйүнчүлөгөн эле. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Нуржигит Субанкулов Голос 8 телешоусунун чейрек финалына чыкты. Кыргызстандык ырчы Нуржигит Субанкулов Россиянын биринчи каналынын Голос 8 деп аталган музыкалык конкурсунун чейрек финалына чыкты. Чейрек финалда кыргызстандык ырчы Батарейка деген тамашалуу ырды аткарды. Алдыда жарым финал болмокчу. Эскерте кетсек, телешоунун шарты боюнча устаттардын ар биринин командасынан 3 аткаруучу ырдап, устаттар копулуна толгон жалгыз шакиртти тандап алыш керек болот. Ырчы Нуржигит Субанкулов Валерий Сүткиндин командасына алынган. Мурдакы чыгарылышта Сүткин башка ырчыны тандап алган эле. Нуржигитти Константин Меладзе шоудон кетирбей, өзүнүн командасына алып калган. Маалымат булагы Заман Чекит KG.